Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасы. Бүгүн биз козгой турган тема акыркы учурда өлкөдө өрт кырсыгы көп катталып жатат, анын себептери жана түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат деген темада талкуу жүргүзөбүз. Студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы иштейм. Ал эми атайын конокту тааныштыра турган болсом, Замирбек Мырзатов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын өрттү өчүрүү жана алдын алуу авариялык куткаруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроону кечеги ошол сиздер иш алып барып жатасыздар. Кечээ катталган жер титирөө боюнча берсем, кандай кыйроолор болду, анан кийин турак жайлар жаракат кеткен абалдары табылган. Алар боюнча азыр текшерүү иштери жүрүп жатабы? Анан кандай абалда? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ошол кечээ өзүңүздөргө маалымда болгондой саат 12 март күнү саат 9:11 чамасында Ош шаарынын Кызылкыстак айыл аймагында жер титирөө күчү 5 баллга жеткен жер титирөө болуп өттү. Анын кесепетинен кыйроолор деле болгон жок, көбүнчөсү. Анан бизге келип түшкөн чакыруулар боюнча биздин жараны коргонуу комиссиясынын мүчөлөрү менен биргеликте 7 имаратка барып кароолор жүргүздү. Аларды айтып кетсем, Ишкабан айылында номер 62 Камил Маткеримов атындагы мектеп болду. Ал мектеп эки имараттан турат экен. Биринчи имараты бул 1985 жылы курулган. Ал имаратта эч кандай кооптуу жагдай жаралган эмес. Ал эми экинчиси бул 1996 жылы Ашар жолу менен курулуп, ал жерде курулуш нормалары кичине сакталбай курулган экен. Ал эскилиги жеткендигине байланыштуу жана чийки кирпичтер менен курулуп, көбүрөөк жарака пайда болгон. Бул мектепке негизи өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2008 жылы, 2010 жылдары корутунду берилген, колдонулбасын деп. Ага карабай ал жерде башка имарат жоктугуна байланыштуу, башка мектеп жоктугуна байланыштуу айла жок колдонуп келишкен. Анан кечээ текшерүүдөн кийин, жер титирөөдөн кийин биротоло ал мектептин жана экинчи имаратын колдонууга болбойт деген таянак чыгарып, чечим чыгарып келишти, жаранды коргоонун мүчөлөрү. Андан башка болду, Урицкий көчөсүндө жатаканада болду. Ал чакыруу барган, ал жерге барган кезде мурунку эски немелер бар экен, жанагы жаракалар, майда жаракалар. Анан көбүнчө 7 имаратта детең неме да, жанагы атайын шов болот экен. Строительный курулуш шов экен. Себеби ал кээ бир имарат мезгил өткөн сайын температура, анан курулуш материалдарынын сапатына жараша отуруп же суу келгенде бири отуруп бири күчөккөндө жанагы шов бири-бирине өтпөш үчүн бир имарат эле эме болгондой, экинчисине өтпөш үчүн атайын ошондой калат экен да, ажырымдарчы. Ошондой жерлерден жаракалар байкалган да. Ал мындай жер титирөөнүн эмесинен эмес да, негизи. Бул өзү курулуш нормасында ошондой каралган экен да. Ушул жерден да айта кетсек, баягы бир жолу жер титирегенден кийин дагы кайталанышы мүмкүн деген андай түшүнүктөр бар да. Анан ал толук мүмкүнбү, ишенимби? Анан ошол учурда жарандар өздөрүн кандай сакташ керек, кандай алып жүрүш керек? Эми жер титирөө болгондо милдеттүү түрдө биринчи аябай катуу болсо, жанагы үйдүн ичинде коопсуз жерлер бар, жана эшиктин бурчтар, дубалдын бурчтары, ошол жерлерге туруш керек да. Анан мындай эгер мүмкүнчүлүк болсо сыртка чыкканга аракет кылыш керек. Жана алгачкы немелерин, документтерин, сууларды алып тезирээк чыкканга аракет кылыш керек да. Ал чыккандан кийин дагы кооптуу үйдөн алысыраак, эгер бийик көп кабаттуу имарат болсо, үйдөн алысыраак жерге туруп, бир өтүп кеткенге чейин жанагы жер титирөөнүн болот деп айта албайбыз, себеби кечээ көрдүңүздөр, бир жолу болду, кайра болгон эле жок. Бул баягы коопсуздуктун алдын алуу үчүн. Эми кокус дагы кайталанып калбасын деп сыртка чыгып турган оң да, негизи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү ушул темада атайын ошо кечээги катталган жер титирөө боюнча кыскача маалымат алууну туура көрдүк. Сиздерге маалым болгондой эле кандай сактануу керектигин жана
өзүн кандай алып жүрүү керектиги боюнча кыскача маалымат берип өттү. Мындан ары биз эфирде улантсак, негизи ошол темабыз өрт коопсуздугу боюнча да. Анан быйылкы жылы өрт аябагандай көп катталганы боюнча маалымат берип атасыздар. Анан кийин канча кырсык катталды, анда адам өмүрүнө зыян келген жокпу, куткаруу иштери? Ооба, быйыл өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 2 ай ичинде 3 эсеге көп өрт болду. Себеби былтыр 8 өрт кырсыгы катталган экен шаар аймагында. Быйыл болсо 23 өрт кырсыгы катталып атат. Анан ошонун себебинде эле жанагы материалдык чыгымдар да көп, ал деле 3 эсе көп болуп неме болуп атат. Бул өрт кырсыктарынын себептери көбүнчө азыр 23 өрт кырсыгы болсо, ошонун 12си жанагы электр каражаттарын колдонуудагы өрт коопсуздук эрежелерин бузулушунан келип чыгып атат. Андан кийин эле 6 өрт кырсыгы жанагы кыш мезгилинде от жакканда морлорду, мештердин морлорду туура эмес же убагында тазалабай койгон учурлардан келип чыккандыгы аныкталган да. Өрт кырсыктарынын себептери негизинен ошол, бул адамдык фактор деп коебуз. Себеби биз унутуп калабыз же көп жанагы электр каражаттарын колдонгондо бизге келген кубаттын андан көп талап кылган электр каражаттарын пайдаланабыз да. Анда ар жерге бөлүп сайбай, бир жерге сайган жерлер көп болот. Анан жанагы сайган бойдон көзөмөлсүз калтырып чыгып кетебиз. Бул келгенче, биз келгенче үй жылуу болуп турсун же деп өчүрбөй чыгып кетебиз да. Анан ошондойлордон көп чыгат. Моор менен мештерден болсо, бул жанагы кышында, кышкы мезгил келгенде биринчи тазалаш керек, милдеттүү түрдө жанагы моордун турбасын тазалап, мештерин тазалап, жанагы жарака жерлерин бүтөп, ис чыкпаш үчүн. Анан кайра да 1-2 айда кайра тазалап коюш керек да, себеби ал жабылып калышы мүмкүн. Анан ошондон ис чыгып, өрт болбосо да ис чыгып адамга зыян келтирип, адамды муунтуп коюшу мүмкүн да. Ошондо көпчүлүк өрт кырсыгы бул турак үйлөрдөн басымдуу чыгып атабы? Азыр бул 23 өрт кырсыгы болсо, 16 өрт кырсыгы турак жай секторунда болгон да. Почти аягында 7 өрт эле башка себептерден чыгып атат да. Көбү турак жай секторунда болуп атат да. Турак жай сектор көбүнчө адам катышкан жер, адам көп болгон жерлер да. Баарыңыздардын эсиңиздерге сала кетсек, ушул февраль айында Бишкек шаарында кардиология институтунан чыккан өрттөн 2 жаран каза болгон. Анан ошол себептен улам Кабинет министрлиги ошол баардык имараттарды өрт коопсуздугун текшерүү тапшырмасын берген. Бул иш-чара Ош шаарында кандай өттү? Анан канча ошол имараттарды текшерүүгө алдыңыздар? Бул ошол өрт болгондон кийин негизи буга чейин эле планда бар болчу. Анан өрт болгондон кийин бизден министрликтен атайын эме чыккан, план иштелип чыккан. Ошол андан башка жанагы ооруканалардан эле эмес, башка имараттар, бийик кабаттуу үйлөрдү, жанагы туура эмес жерде мыйзамсыз май куюучу жайлар бар, ошолорду текшерүү боюнча имараттарды, жанагы кафе, ресторан, ошолор базарларды текшерүү боюнча план иштелип чыккан. Ошонун негизинде бизде да жана өрт көзөмөл кызматы менен биргеликте текшерүүлөр болду. Ал областной больницада болду, шаардык больница ооруканада болду, балдар ооруканаларында болду. Азыр так маалыматым жок, бирок 7-8 ооруканаларда текшерүүлөр азыр деле уланып атат. Айтсаңыз, ошол жерде текшерүү жүргүзгөндө натыйжасы кандай болду? Ал жерде баардыгы эле ошол өрт коопсуздугун сакташканбы? Жок. Өрт коопсуздугун толук сакташ кыйын негизичи, анан бирок сактаганга аракет кылышат. Азыркы биздин ооруканалардын мындай айтканда бир 70-80% сактаган десек болот да. Көп жерлерин сактоо кыйын, себеби жыгач немелери бар. Шыбында жыгач устундар бар да, ошолорду дагы дайыма өрткө каршы жана суюктук бар, ошол менен иштетилип туруш керек. Ошол кичине кыйыныраак болуп калат, ошону аткарбай баштайт. Анан сигнализациялар көп иштебейт, ошондой жерлер бар. Андан дагы башка бизде кайсы жанагы неме өрт болду, бизде больницада, туберкулез больницада болду. Ал жерде
бейтаптар эмес, жанагы түнөгөн эмес, аркы административный зданиясында болуп калды. Кудай жалап ал жерден эми бизде быйыл өрт кырсыктарынан жабыркагандар жана неме жаракат алгандар жок да азыр бүгүнкү күндө. Сактоого жетишип калгансыздар, Ал жерде эми жанагы бейтаптар жаткан жерде болгон эмес да, административный зданияда болгондо байланыштуу коркунуч болгон жок да. Ош шаарында баягы тамактануучу жайлар көп, анан көп өрт чыкканда дагы ошондой жайлардан көбүрөөк чыгат да. Анан алардын себептери эмнеде? Баягы өрт коопсуздугу чыккандан кийин сиздерден маалыматтар чыгат да, 1 ай мурда эскертүү бергенбиз, 1 ай мурда ушундай текшерүү жүргүзгөн дегенчи, анан ушу эскертүү берсе дагы ишкерлер мындай кулак салбайбы, кандай болот? Ой, эми эскертүү беребиз, баары бир жанагы адам баласы болгондон кийин кемчилик кетет экен, анан кээде унутуп калышат, кээде от жагып, от жаккан бойдон ал жерге жакын жерде может жанагындай тез күйүүчү заттар жанына туруп калат, ошондойдон чыгып кетет да. Анан жанагындай айткандай эле электр каражаттарынан көбүнчө чыгат. Анан тиги кафелерде ошол көп адам болгон жер, ал жерде эмнеси күйөт, жанагы ал жерде креслолор көп да, күйүүчү материалдан жасалганчы, ошол аябай катуу күйөт. Анын ичинде жанагы резинкасы бар, тез тутанып кеткенге. Тез тутанат, анан аябай немеси көп чыгат да, түтүнүчү катуу капкара болуп. Ошо кичине өчүрүүгө кыйын болуп калат да ошол. Баягы өрт чыккан учурда ошо сиздер баягы куткаруу иштерин жүргүзөсүздөр да. Ошол учурда сиздерге эмне тоскоол болот? Бизге тоскоол эле жаратылбайт. Эми көбүнчө азыр бизде шаарда жанагы тыгын маселеси бар. Эми азыр бизге күндүз өрт кылса көп катталбагына байланыштуу, түндө көп катталганына байланыштуу тыгындарга деле көп неме болгон жокпуз. Андан сырткары тоскоол болгондо анан эме жанагы электр тармагына кайрылып кетет эле, жанагы өрт кырсык болгон учурда ошол эртерээк барып өчүрүп берсе жакшы болот эле. Биз барып өчүрө албай бир-эки жолу өрт кырсыгы болду ошондой. Барганда электр немеси бар, тогу бар, замкание болуп атат, суу бере албайсың, айла жок кичине күткөнгө туура келет да, өчкөнгө чейинчи. Ишиңиздер бири-бирине байланышып калган да? Ошол эртерээк же барбаса да ошол районду эртерээк өчүрүп берсе жакшы болот. Акыркы учурда ошол шаарларда көп кабаттуу үйлөр көп курулуп баштады. Анан ошол эле учурда алардын баягы өрт коопсуздугун сактоону сиздер алдын ала текшерүү жүргүзүп аласыздарбы? Өрт коопсуздугун сактоо боюнча азыр жанагы неме бар, өрт көзөмөлү кызматы. Аларга укук берилди, жанагы биринчи котлован казалып атканда бир карашат, андан кийин жанагы курулуп аткан учурда бир карашат, анан уже чатыры жабылып атканда бир карашат, анан вот эксплуатация болгондо бир көзөмөлдөшөт да ошондой. Анан баягы куткаруу учурунда сиздердин канчанчы кабатка чейин өчүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар? Баягы мисалы 12 этажга чейин жете аласыздарбы? Ушул жактары каралганбы? Сиздерде техникалык база менен мындай түптөлгөнбү? Ооба, эми аз эмес, эми бизде бир техникабыз бар, жанагы 17 метрге жеткен, бийиктиги 17 метрде эмне, 17 кабатка жеткен. 54 метрлик да, ал негизичи. Ошол бир техникабыз бар, ал иштейт. Кудай буйрса күчүбүз жетет. Өрт кырсыгы болбой эле койсун эми андай бийик үйлөрдө. Бирок 17 кабатка чейин өчүрө алабыз. Даярдык бар сиздерде. Анан ушул жерден дагы мындай айта кетсем, баягы өрт коопсуздугу сакталбай, өрт чыккан учурда бизде ошол Ошто мындай жакын жайгашкан үйлөр бар да, анан бири-бирине өтүп кетүү коркунучу жогору. Ушул учурда жоопкерчиликти ким алат? Каралган жактар барбы? Ооба, азыр эми ошол боюнча жоопкерчилик эми биринчи жанагы эмеде бар, мыйзамыбыз бар, 118-мыйзам. Өрт коопсуздугу камсыздоо боюнча деп, ошол жерде өрт чыккан имараттан биринчи өрт кимден чыккан болсо ошол кишиге жоопкерчилик каралып калат да. Андан сырткары эме бар, жанагы кылмыш кодекс бар, жанагы административдик кодекс. Ошол жерде дагы берене каралган шалаакылык мамиле, ошол эме жанагы өрт коопсуздугун сактабаган үчүн деп айыппулдар каралган. Ошол жерде айыппулдар канча өлчөмдө каралган? 7,5 миңден 23
23 миңге чейин бар. Бул жеке жактар үчүн, Жеке жактар үчүн 7,5 миң, анан жана юридикалык жактарга 23 миң. 2019 ошол баягы өрт коопсуздугун сактабай зыянга учураткандыгы үчүн айыппулду жогорулатуу боюнча демилге көтөргөн, бирок бул парламентте мындай колдоо таппай келет да. Анын ичинде баягы 1 миллион сомго чейин көтөрүү жазылган. Негизи эле ушул мыйзам сиздерге керекпи? Негизи бул болсо жакшы болот, себеби өрт кырсыгын кичине болсо да жоопкерчилик жарандарга жана юридикалык ишкерлерге кичине жоопкерчилик пайда болот эле да, себеби өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча жоопкерчилик пайда болуп, өрт кырсыктарынын азайышына жана адам өмүрүнүн азайышына жардам берет эле деген ойдомун да. Анан эми азыркы бүгүнкү күн биздин экономикалык немебизге жараша кичине элдер жарандарыбызга кыйынчылык болбосун деп кичине колдоо таппай атат окшойт. Эгер колдоо кабыл алынып калган болсо бир кыйла жардам берип калат да. Бул эми баягы атайын карала турган берене, мындай этабы менен мисалы ошол мүмкүнчүлүгүнө карап ошондой кылып караса да жакшы болот, себеби ар ким ар кандай эме статуска ээ жарандарыбыз жана ишкерлер көп аябай чоң производстводо аларга чоңураак айыппул, анан кичине болсо ошолорго өздөрүнө жараша айыппул болсо бул кабыл алынып калса жоопкерчиликти сезет го деген ойдомун. Ушул баягы сиздер мисалы эскертүү берип кеткенден кийин жарандар мындай өздөрүнүн жоопкерчилигин сезишеби? Азыр көп деле эме болбойт, сезишпейт. Барып түшүндүрөбүз, ушундай деп айтабыз, бирок көп маани беришпейт да дагы эле. Анан улам жана текшерүүгө барганда, түшүндүрүү иштерине барганда, жеке турак жай секторуна алар көп маани беришпейт. Анан юридикалык ишкерлерге, мамлекеттик мекемелик ишкерлерге барып түшүндүргөндө алар кабыл алып атышат өздөрүнө жакшы. Сиздер баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мисалы план кандай каралган? Пландан тышкары жүргүзгөнгө да болобу? Түшүндүрүү иштерин ооба пландан тышкары, себеби кээде жарандар кайрылып калат арыз менен. Ушундай биздин үйүбүздүн жанында же менин кошунам ушундай кичине өрт коопсуздук эрежелерин сактабай атат, келип карап чара көрүп бериңиз. Же болбосо ишкер өзү мисалы жаңы имарат ачып аткан болсо, анда келип өзү арыз кайрылат, мен имаратын алайын дедим эле ошону. Өрт коопсуздук абалы кандай, жооп береби талаптарына деп бизден сурап кетишет. Биз кат түрүндө аларга жооп жазып беребиз. Жарайт же жарабайт. Жеринен текшеренге мүмкүнчүлүк барбы? Өздөрү макулдуу болсо да келип текшерип бер депчи. Барып текшерип беребиз. Акысыз. Акысыз текшерип беребиз. Кайсы ким келип кайрылбасын, барып текшерип беребиз. Укуктуубуз, милдетибиз. Анан баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн учурларда үймөй кыдырасыздарбы же атайын адамдарды чогултуп алып, анан жок, сабак өткөрүп үймөй кыдырабыз. Биздин башкармалык өздүк курамы атайын жума сайын кварталдарга бөлүп алып, маптарга бөлүп, кварталдык жанагы жетекчилерине барып кошулуп, алар менен чогуу барышып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын чек-листтер бар. Ошолорду таркатып, ар бир эмелер жазылган, кайсы талаптарды акташ керек. Ошолорду тааныштырып, жарандар менен андан сырткары жана камсыздандыруу эмеси бар. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму алардын дагы үйлөрдү камсыздандыруу боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз да. Анан сиздер ушул өрт коопсуздугун сактоо боюнча дагы атайын окууларды өткөрүп келип атасыздар да, баягы имараттарда, окуу жайларда, мектептердечи. Анан бул сиздерге мындай канчалык натыйжасын берип атат, мындай толук түшүнгөнгө болобу алар? Ооба, мисалы мектепте деп коелу, мектепте машыгуу болгондо өрт чыкканда алгачкы аракеттери да ал жерде биринчи өрт чыкканда эмне кылыш керек? Мисалы 101 номерине же 112 номерине чалыш керек. Андан кийин эмне кылыш керек? Жана мектепте атайын ыктыярдуу кошундар бар. Өздөрүнүн буйругу менен чыгарылып, 10 кишиден, анан жаш өспүрүмдөр бар, ал же 15-20 кишиге чейин. Алар биз барганга чейин биринчи аракеттерди аткара бериш керек да. Эвакуация кылып, жана мектепте окуучуларды, мугалимдерди сыртка эвакуациялап, тактап, ичинде эч ким калган жокпу? Биздин кызмат барган кезде башчысы, директору келип баяндама берет. Бул жерде өрт чыкты, мынча окуучу бар, баары сыртка чыгышты, же бул жерде 3-кабатта же 2-кабатта
мынча окуучу калып калды, жардам бергиле деп, анан ошого жараша биздин өрт өчүрүүчү куткаруучулар чалгындоо иштерин жүргүзүп куткарганга аракет кылат да. Ал машыгуу бул жакшы эле натыйжа берет, себеби биздин кызматкерлер деле жанагы шаймандарды бат иштетип, бат колдонуп, ыкчам колдонгонго машыгуу болот да. Аябай жакшы натыйжасын берет. Анан баягы имараттарды текшерген учурда ушул имараттар мындай керектүү шаймандар менен камсыздалганбы, мындай толук кандуучу? Ооба, кээ бирлери толук камсыздалган, кээ бирлери камсыздалган эмес, кээ бирлери жарым жартылай ушундай ар кандай кырдаалдар болот. Алар боюнча дагы текшербейбиз, эми барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө айтабыз, сунуштайбыз, сиз буларды толуктап коюшуңуз керек экен десек, кээ бирлери жакшы кабыл алат, анан кээ бирлерин тийиштүү көзөмөл органдарына жазып беребиз, эгер эме болсо, ушундай могу имаратта мындай бузуулар бар экен, ошолорду толуктатуу боюнча чара көрүп коюңуздар деп кайрылабыз. Эгерде мындай толукталбаса, эскертүүгө баш ийбесе, сиздер тараптан мындай жаза чарасы барбы? Өрт көзөмөл кызматы текшеришет, алар өздөрүнүн милдеттери жанагы мамлекеттик имараттарга өздөрү барып текшерип, неме кылган, айып салганга чара көрүүгө эмеси бар, укугу бар алардын. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Анан баягы учурларда ар бир имараттардын ошол суу кампасы болгонго тийишпи? Же бул зарылчылык жокпу? Болуш керек. Суу кампа же атайын өзүндө жер астында казылган суу кампасы болуш керек. 50 кубтан кем эмес. Же болбосо 200 метрге чейинки аралыкта гидрант, шаардык эмеге туташкан атайын пожарный гидрант болуш керек, жакыныраак жердечи. Ошол суу көлө неме деп, булагы деп эсептесе болот да. Же болбосо, эгер алыс айылдарда болуп калса, имараттын тегерек четинде 50 метрден 200 метрге чейинки аралыкта жана 50 кубтук же 100 кубтук немелер суу булактары болуш керек, кампалар болуш керек. Жыйынтыктоочу сурообуздун ошол өрт учурунда жарандар кантип сактанышы керек, анан кийин биринчи кандай аракеттерди жасаш керек? Биринчи өрт кырсыгы чыкканда алгач өзү өчүргөнгө эми аябай кичинекей болсо өчүргөнгө аракет кылат. Жана мисалы газда тамак аш болсо, күйүп калып күйүп кетет да. Ошону өзү өчүргөнгө кичине аракет кылыш керек да, жанагы ХБ материалдарды сууга салып туруп жаап койсо өчүп калат алчы. Анан жок, уже байкабай калып чоңоюп кеткен болсо, алгач эле 101 кызматына чалыш керек, даректи толук айтыш керек, аты жөнүн айтыш керек. Андан кийин үйүндө ким болсо сыртка чыкканга аракет кылыш керек. Чыгып баратып, жана эшиктерди, терезелерди ачпаш керек, жаап коюш керек. Себеби кышкылтек киргенде ал өрт бат күйөт да. Ошол эшикти жаап чыкканга аракет кылыш керек. Анан күтүш керек өрткө каршы кызматын. Андан кийин чыгып баратканда эмне кылыш керек? Түтүн болот да. Түтүн болгондо жанагы платошка же жанында материал, тряпочный материалдар болсо суулап, мурдун жаап чыкканга аракет кылыш керек. Сөзсүз ным болуш керек. Ным болсо жанагы неме түтүн кирбейт да, ошондон жабык болуш керек. Анан ошо 101 кызматына чалыш керек. Андан кийин тосуп жана даректи толук айтыш керек да, себеби биз көбүнчө туура эмес айтылып калып, башка жака барып ушундай болот да. Анан жаш балдар көбүнчө ойноп чалышат, ошолорго кайрылат элек. Ойногонго болбойт, 101 кызматын ойноп чалбаш керек, себеби ошол эле учурда башка жерде чын эле өрт кырсыгы болуп калышы мүмкүн да. Ошого ойноп чалбагылыбыз деп балдарга кайрылып кетет элем. Ушул жерден да бир суроо берип кетейинчи. Баягы азыркы учурда баягы газ плиталарды, анан кийин атайын ушул каражаттарды көп колдонуп атпайбы? Анан алардын да мындай жарылуусу жогору да, тез күйүп кетүү, газ менен чыккан өрттөр боюнча. Бул учурда кандай кылыш керек? Газ, негизи газды үйдө азыр бизде газ баллон эмес да, жанагы труба менен келген да. Ал эми ачылып калып эле коркунуч жаратпаса, ал дайыма жабык турат. Ал эми жана баллондор бул кооптуу, себеби ал жерде жана трубкаларында газ утечка кетип, жарылуу коопсуздугу бар да. Ал жерде Ал кандай жерде туруш керек? Бул сыртта болуш керек, газ баллончу. Газ баллон сыртта, жана атайын темирден жасалган жашыкча болот да. Ошонун ичинде болсо, ал жарылганда дагы
сыртқа учпай жанагы сетканын ичинде калып калыш керек да. Анан сыртта болгон эмнеге? Ал сыртта болсо, утечка болсо деле сыртка учуп жок болуп кетет да газчы. Ошондон үчүн жанагы имараттар, жанагы кафе, ашканаларга ичине койгонго тыюу салынат да. Бул сыртта болуш керек. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биз өрт кырсыгы боюнча талкуу жүргүздүк. Атайын биздин суроолорго жооп берүү үчүн конок чакырылган. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсем, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын өрттү алдын алуу жана авариялык куткаруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Замирбек Мурзатов болду. Ал эми студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы болдум. Бүгүнкү биздин берүүдө ошол өрт коопсуздугунун кандай сакталышы керек жана ал учурда өзүн адамдар кандай алып жүрүшү керек жана жаш балдар 101 кызматына ойноп чалбашы керектигин, ал учурда башка жакта дагы өрт кырсыгы болуп ага тоскоолдук жаратышы мүмкүн экендиги айтылды. Биз эфирди жыйынтыктайбыз. Ош ТВ телеканалы эфирдик убактысын мындан ары улантат.